Учар айылындагы мектепте окуган мээрим Москвадагы юридикалык колледжге өз күчү менен өтөт. Ал жакта 3 жыл билим алып, артыкчылыктуу диплом менен окууну аяктайт. Бүгүнкү күндө билимдүү, өлкөнүн келечегине жарачу кыз жардамга муктаж. Мындан 8 ай мурда мээрим боор оорусуна кабылат. Дарыгерлер аны дарылоого болбойт, боорду алмаштыруу гана жолу бар экенин айтат. Ал операция бир гана Индияда жасалгандыктан каражат тартыштыгы пайда болгон. Донор тапкыла ушундай кылсаңар жардам беребиз деп айтышты. Баардын каражатын көтөрөбүз. Анан наркы жол кереги менен, наркы менен $35.000 кетет деп айтышты олорчу. Азыр донор болгонго ким бар? Донор болгонго азыр бунун сиңдиси бар. 16,5 жашар экен. Бирок Индиянын өзүнүн немеси бар экен, мыйзамы бар экен. 18 жаштан өйдө болуш керек экен. Анан айран таң болуп, азыр дагы байланыш жасап атабыз через Индия менен. Десек айтышты, через нотариус аркылуу баягы англисче көтөрүп өзүнүн макулдуу керек. Анан силер макулуңар керек, ошондо апарсаңар болот деп ошентип айтышты, түшүндүрүп. Мээрим тайкесинин колунда чоңоюп бой жетти. Азыр алар өз ата-энесиндей аздектеп кароодо. Каарманыбыз өзү жөнөкөй, билимдүү, күйүмдүү жана келечектеги эң мыкты юрист болуу кыялы бар. Бул менин колумда эле чоңойду, кичинесинен. Ошо өзүм жетелеп жүрүп, өзүм жуунтуп жүрүп чоңойтканбыз эле. Ошо аябай эле оор болуп атат. Акыбал азыр көзүнчө бир нерсе дей бергенден да сыгып, биз деле айта албайбыз мындай. Ошол сиздерден суранычы, убакыт аябай тар, тезирээк жардам болсо жакшы болот эле. Каарманыбызга донорлук кылууга сиңдиси даяр. Үй бүлөсү жана жакындары да болгон акчасын чогултуп жатышат. Буга колунда бар инсандар каражат жагынан эле жардам берсе, 19 жаштагы кыздын өмүрүн сактап калууга чоң салым болмок. Жардам берүүнү каалагандарга экрандагы реквизиттерди сунуштайбыз.